Мындагылар ар бир дүкөнгө кирип, чай бааларына өзгөртүү киргизип жатышат. Тагыраагы чайлар бүгүнкү күндө 14%га чейин көтөрүлгөн. Базарда наркы ашкан товар бул эле эмес. Дээрлик дүкөндүн 70-80% товарында кымбатчылык күн сайын өсүүдө. Мурун 60 сом болчу. Мурун 60 сом, азыр буну 70 сомго көтөрүп кетти. Чоңдордун ямышын 10 сом, 15 сомдон кошуп кетишти. Фирма көбөйгөн сенеде сатабыз биз. Бизде кымбаттатып албайбыз өзүбүз. Ошондой эле бардык башка бүт бардык нерселер кымбаттап атат. Берги кымбат майларыбыз 720 болчу, азыр 800 болуп кетти. Ошондой эле кымбаттап. Основной товар Россиядан келет да, продукция Россиядан келет. Хозяйственный маллар Россиядан келет. Доллар арзан малында ошо 560 сом, 570 сом тегеренде келчү эле. Азыр 720 сом менен 700 сомдун ортосунда келип калды. Бир муну немеси? Бир блогу. Ичинде 12 штук болот. Учурдагы кырдаал азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын мындан да кымбатташына жеткирерин экономисттер эскертишет. Ал эле эмес, жашылча жемиштерде да баа өскөнү байкалууда. Ата мекендик мөмө жемиштер быша элигине байланыштуу көбүнчө сырттан ташып жатышат. Бул абалда азык-түлүктү ташыган, саткан жана аны алган адамдарга да кыйын болууда. Акыркы күндөрү ушу доллар көтөргөндөн бери, рубль түшкөндөн бери көтөрүлүп атат баалар. Канча калды? Доллар менен келет. Biz hazır 30'dan 29'dan satamiz. Sen magazinde nemeler makron, tvorog, sorak men көп алам да неберлерми. Ошолордагы 5 сомдон өссү да. Анан неге деп неме кылсак, доллар ошо 90го, мен доллар менен анча ишим жок, бирок доллар өсүп кетти деп неме кылып атышат да. Доллар көтөрүлгөндөн кийин товарга болгон баа да кымбаттады. Анткени Кыргызстанда дээрлик бардык экономикалык иш-аракеттер доллар менен эсептелет. Айрыкча сырттан келген теричилик техникаларында өсүү дээрлик 40%га жеткен. Күн сайын баалардын олку-солкусунан кардарларда кескин азайган. Ценасын көрүп эле кече келип мынча 2 күндө эле 17 000 болуп кетти, ушундай болуп атат да азыр. Мисалы кече келип 11 000ге көрүп кеттик эле, азыр 11 000ди алып келдик эле десек, уже 17 000 болуп калдыбы деп ушинтип кайра кетип калып атышат. Мейли доллар арзан малында деле алсак деле биз кайра товарды алабыз да. Кайра алганда биз долларга алабыз да. Биз орто жолдо жөн эле күйүп калабыз да кайра. Ошон үчүн азыркы мисалы эски алсаң деле азыркы доллардан беребиз. Биз азыр көп клиент келет дагы, анан бул мурунку долларга алгансың го, азыр мындай го десе, андай эмес. Биз кайра дагы ошо долларга алабыз да бизге. Өлкөдө 28 февралдан тарта валюта базарында олку-солкулук уланып, 10 мартка карата доллардын баасы 106 сомго жетти. Валюта курсунун секиригинин оорчулугу баарына эле тегиз тийүүдө. Бирок кырдаалдан пайдаланып, бааны негизсиз көтөргөндөргө жол бербөө аракеттери көрүлүп жатыптыр. Монополияга каршы органы ал рынок атаандаштардын иштеген рыноктогу ар бир товарга кирише бербейт. Өзүнүн эрежеси бар. Бүгүн ишкерлер иштейт ал жерде. Биз качан киришебиз? Качан баа кескин көтөрүлүп жөнгө салуу киргенде киришебиз. Экинчиден, биздин негизги максат негизсиз жасалма баа көтөрүлүүгө жол бербөө. Анан бул естественный бүт дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Ошол эле Казакстан, Армения бармен иштеп атабыз. Өлкөбүздө дагы элдин нааразычылыгы бар, сиз айткандай. Баа көтөрүлүп атат күндөн күнгө. Аны баарыбыздын эле байкап атабыз, баарыбыздын эле мына күнүмдүк тиричилик кылып жүрөбүз. Өзбекстанда, Тажикстанда ошол эң аярлуу жанагы группада кирген товарлардын бааларын салыштырсак, ошондо өкмөттүн кандай иштегени баа берилет. Экономика жана коммерция министри азыркы кезде башкы максат бааларды турукташтыруу эмес, базарда негизги азыктардын болушун камсыз кылуу экенин белгиледи. Абалды турукташтырууга казынадан 5,5 миллиард сом бөлүнөрүн айтты. Эскертекеси Кыргызстан керектелүүчү өндүрүмдүн азык-түлүктүн 70%ын сырттан алат. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.